Илгери байыркы замандарда Жолой аттуу баатыр согуш талаасында өзүнүн минген тулпарынан айрылат. Жолой баатыр минген тулпарынан айрылганына ич ачышып, көптөгөн эрдиктерге жеткирген бул мыкты тулпарын унутпай эстеп жүрүш үчүн тулпардын кылынан жыгачка тагып, бетине терисинен каптап, андан добуш чыгаарын баамдаган. Ошентип, тулпарынан айрылган баатырдын муңунан кылгыяк аспабы жаралган экен. Кылгыяк байыркы улуттук жаалуу тартма музыкалык аспап. 9-13 кылымда Орто Азия элдерине кеңири тараган жаалуу тартма аспаптары менен тектеш. Ал негизинен кулак, чара, моюн, куткун, тээк жана башка бөлүктөрдөн турат. Тулкусу көк арчадан, өрүктөн сомдолуп чабылат. Узундугу 65-75 см. Моюну кыска. Добуш чыгаруу чарасы резонатору тең бөлүнгөн алмурут сыяктуу. Анын жарымы төөнүн жаргагы менен капталат. Алдына туурасынан кичинекей ичке жыгачтан бертик төшөгүч коюлат. Капкактын ортосунан төмөн карай ичке кайыш тартылып, чарасына бекитилет. Кылгыяктын аягы санга коюп тартуу үчүн ылайыкталып ичке кирет. Башында карама каршы эки кулагы бар. Ал ыргай, чырганак, табылгадан жасалат. Кылгыяктын тепкеги, тээги 3 бурчтук формасында экача жыгачтан, куткуну кайыш же булгарыдан эки тилинип жасалып, ага кыл тартылат. Аспапты аттын куйрук кылы тартылган смычок менен жанып ойнойт. Кылгыякка добуш бийик, мукам, уккулуктуу болуш үчүн эки асы жылкынын куйрук 60-70 талдан ашпаган кылы тагылат. Кыргыздан чыккан белгилүү кылгыякчылар Кенжекара Калчаев, Саид Бекмуратов, Толтой Мураталиев, Бакыт Чытырбаев, Жусуп Айсаевтардан кийин эле кыздардан чыккан биринчи кылгыякчылардан Айнур Бердиулованы айтсак болот.